Белгилүү ырчы Данияр Эрматовдун жубайы Айсалкын кимди тажатты? Жакында эле баш кошушкан ырчы Данияр Эрматов менен жубайы Айсалкын Сыдыкова Instagram социалдык тармагынын активдүү колдонуучулары. Тоюнда жол тандабастардын көптүгү менен катуу талкууга түшүп, ошондон бери алардын ар бир бөлүшкөн сүрөт, видеолору көрөрмандар тарабынан түрдүү пикирлерди жаратып келет. Айталы дегенибиз, жаштарга бакыт каалап, суктангандардын айрымдары алардын ачык айрым постторунан тажаганын билдиришүүдө. Бир канча убакыт мурун алар тамашачылардын бирине өкүл ата, өкүл апа дайындалып, алардын тоюндагы экөөнүн өзүн алып жүрүшү талкуу жараткан. Көрөрмандардын айрымдары аларга суктанып, бакыт кааласа, кээ бирөөлөр тажаттыңар, жалгыз сен күйөөгө тийсең да бир аз токтоо бол деген пикирлерин жазышууда. Маалымат булагы Араба Чекиткейжи. Эри жакшы менен эрегишпе. Самарадан артта калган Анжелика ызага баттыбы? Ырчы Самара Каримова Дубай, Египет, Москвадан бери кыдырып, ортодон сыйлык баракча, белекке жаңы автууну алганы, андан соң кайра ысык жайларга сапар тартканы белгилүү. Той менен квадроцикл мингени, чөлдөрдү, океан, деңиз, аралдарды аралай чапканы, анан дагы асманга учуп, видео сүрөттөрүн Instagram баракчасына чыгарганы, көрөрмандарын суктандырып, ортодон гивен ойнотуп, айтор дүйнө кыдырганы жагынан да шоу жасап саясатчы бакадан да ашып кетти. Бул жагынан артта калган Анжелика ызаланып айтканы айтылууда. Instagram баракчасына катталуучулары да самаранкана жетпей калыптыр. Ушундан улам эри жакшы менен эрегишпе деген жаңы макалды жараттык. Ишкерликтен тапканы Асан Мансуров чыр чыпкасын башкаларга коротпой, аялы Самара Каримованын чыгармачылыгына жумшап, жалтырата кийинтип, бар алынча көкөлөтү менен бүгүнкү ийгиликтерине жеткизип отурат. Кыргыз элинде Самарадай кыздар толтура, бирок андайларды убагында тарбиялап, жолун ачып, колдоо көрсөткөн эркектер жок эседе. Турабы деп Араба Чекиткейжи сайты жазып чыкты.